Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин Казакстанга болгон расмий сапарынын алкагында коңшу өлкөнүн премьер-министри Олжас Бектенов менен кеңейтилген курамдагы жолугушуусу болуп өттү. Анда Минкап төрагасы Адылбек Касымалиев Казакстан Кыргызстандын негизги соода өнөктөштөрүнүн бири экенин, акыркы жылдары өлкөлөрдүн ортосундагы соода жүгүртүүнүн өсүшүнүн оң динамикасы байкалганын белгиледи. Былтыр өз ара соода жүгүртүүнүн көлөмү 1 миллиард 340 миллион доллар болгон. Өзгөчө эки өлкөнүн өкмөттөрү биздин мамлекет башчыларынын 2030-жылга чейинки эки тараптуу сооданы 3 миллиард долларга жеткирүү максатын эске алып ишке ашыруубуз керек. Ошондой эле 2024-жылдын 9 айында казакстандык компаниялар Кыргызстандын экономикасына дээрлик 49 миллион доллар инвестиция салган, деди Минкап төрагасы Адылбек Касымалиев. Өз кезегинде Казакстандын премьер-министри Олжас Бектенов эки мамлекеттин башчыларынын өз ара ишеними жана ак ниет достук деминдеги тыгыз мамилеси көп кырдуу кызматташтыкты жаңы деңгээлге көтөрүүгө өбөлгө түзөрүн, соода мамилелерди чыңдоо жана тереңдетүү эки өлкөнүн экономикасынын өнүгүшүнө мультипликативдик таасирин тийгизерин белгиледи. Олжас Бектеновдун айтымында өткөн жылдын аягында өз ара сооданын көрсөткүчтөрү кайрадан өсүп 1,7 миллиард долларды түзгөн. Ошол эле учурда казак тарап соода экономикалык өз ара аракеттенүүнү мындан ары да арттыруу үчүн олуттуу иштер жасаларын белгиледи. Чындыгында эки боордош мамлекеттин ортосундагы эки тараптуу кызматташтык өзгөчө стратегиялык мүнөзгө ээ. Эзелтен боордош элдерибизди көп кылымдык достук, жакшы коңшулук жана бир туугандык мамилелер, орток маданият, тил, атүгүл каада салттар байланыштырып турат. Өткөн жылы Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нуркожоевич Жапаров Казакстанга расмий иш сапары ийгиликтүү өтүп, анын алкагында жогорку мамлекеттер аралык кеңештин кезектеги жыйыны болуп өттү. Мындан тышкары эки өлкөнүн парламенттеринин, өкмөттөрүнүн, министрликтеринин жана ведомстволордун жетекчилеринин деңгээлинде иш сапарлар жана жолугушуулар болду. Жыйынтыгында кызматташтыктын бир катар актуалдуу маселелери боюнча макулдашууларга жетишилди. Өз ара соодада жана инвестицияда, маданий жана гуманитардык кызматташтыкта жакшы натыйжалар жетишилди. Кыргыз Республикасы менен Казакстан Республикасынын ортосунда бирлик мамилелерди тереңдетүү жана кеңейтүү жөнүндө келишимге кол коюлду. Бул биздин стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөө жолундагы дагы бир маанилүү кадам жана эки мамлекеттин ортосундагы өзгөчө мамилелердин ачык айкын далили десек болот.